Саламатсыздарбы, урматтуу Мир 24 чекит KG маалымат порталынын көрөрмандары. Эфирде ийгилик сыры берүүсү. Аны мен Чубак Арзыматов алып барам. Бүгүн бизде конокто 2020 жылдагы жалпы республикалык тестирлөө боюнча алтын сертификаттын ээси жана ошондой эле эң көп республика боюнча эң көп упай топтогон Нурбек кызы Акмарал. Жана ошондой эле 2021 жылдагы ЖРТнын жыйынтыгы боюнча алтын сертификаттын ээси Абдилаева Нуржамал болмокчу. Кош келипсиздер. Кандай экен жабыңыздар? Алгачкы эле суроону берсем, сиздер азыркы учурда кайсыл окуу жайда, кайсыл адистик боюнча окуп атасыздар? Деги эле окууларыңыздарда кандай жаңылыктар болуп атат? Ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мен азыркы учурда эл аралык Ала Тоо университетинде окуп жатам. Бөлүмүм компьютерная инженерия. Мен азыркы учурда 2-курста окуп жатам. Себеби бизде университетте 1 жыл англис тили жана түрк тилин үйрөнүш үчүн казырлыкта окуганбыз. Азыр 2-курста окуп жатам. Өзгөчө жаңылыктар деле жок. Азыр окуу менен элекпиз. Ошол. Мен дагы Ала Тоо университетинде медицина факультетинде окуйм. Мен 1-курста 1 жыл казырлыкта түрк тилин англис тилин үйрөндүм. Быйыл 1-курс. Жакшы. Азыр айтып атасыздар, сиз IT тармагында, медицина тармагында бул кесипти тандап калганга эмне себептер болду? Же кичинекей бир кезден берки кыялыңыздарбы, же бир нерсе түрткү болдубу? Мен негизинен кичинекейимден бери ошол математика салын жакшы көрөм да негизи. Анан ошол математикага байланышкан бир кесипти тандайм деп ойлоп келгем, бирок IT тармагына аралашып калышым мен оюма келген эмес. Себеби информатика сабагын өтө деле жакшы көргөн эмесмин мектепте. Бирок азыркы учурда замандын талабы IT тармагы аябай өнүгүп жатат. Жана бул тармак менен биз ITни жакшы үйрөнүү менен мен Кыргызстанга дагы жакшы пайда алып келе алам деп ойлодум да. Анан мен сүрүштүрдүм кайсыл кесиптер актуалдуу деп, себеби кесиптердин актуалдуулугуна да караган жакшы деп ойлойм да. Анткени биз ошол кесипке окугандан кийин жумушта иштеп кете алыш үчүн ошол нерсе маанилүү. Ошондо IT тармагын уктум, изилдедим, сурадым. Бул тармак кандай тармак, эмне иш кылат, баарын изилдеп көрүп, мен үчүн экенин сездим. Анан ошентип тандап калдым. Ошол жерден сизге суроо, сиз актуалдуу кесип деп атпайсызбы? Демек, сиздин оюңуз боюнча киши мындай кесип тандап атканда актуалдуулугуна көбүрөөк маани бериш керек. Өзүнүн кызыкканын эмес, актуалдууга, Жок, негизи биринчи кезекте өзү кызыгыш керек, анан актуалдуу болушу да керек да. Себеби кесип таап кетиш, жумуш таап кетиш үчүн бул аябай маанилүү. Мисалы мен IT тармагынын актуалдуу экенин билип, бирок анын өзүмө жакпаган болсо, эгерде мен тандамак эмесмин да. Мен ITнин актуалдуу экенин биринчи билдим, анан кызыгып көрдүм. Мен себеби буга чейин билген эмесмин ал эмне экенинчи. Кызыгып көрдүм, изилдедим, эмне жумуш кылат, кандай иш кылышат, эмнелерди жасашат, баарын изилдеп көрүп, анан ошондо өзүмө жакты, мага анан тандадым да. Демек, сиз актуалдуу кесипке кызыгып кеттиңиз, демек, аралашып кызыгып кеттиңиз. Жакшы. Мен медицинанын негизи кичинекейимден бери деп айтсам болот. Медицина тандагам. Анан химиядан олимпиадага катышып жүрүп деле медицинага болгон кызыгуум арткан. Анан ата-энемдин дагы колдоосу, ата-энем дагы медицина бир медиктер керек го. Анан вирус учурунда дагы чындап жетишпегендиги сезилди да. Особенно Баткен үчүн, мен жашаган шаар үчүн медиктердин жетишсиздиги чындап эле байкалып турат. Ошону оңдош үчүн деп айтсам болот. Медиктер керек. Жакшы. Мен мындай билишим боюнча көптөр эле мындай оюктун жыйынтыгы чыккандан кийин көбүрөөк баа алгандардын көпчүлүгү эле мындай медицина тармагына окуйм деп ушундай учурлар көп эле да менин билишимчечи. Ал сиз дагы балким оюртунан алтын сертификат алганыңыз буга таасир этпедиби? Жок, андай эмес. Негизи эсли золотой болбогондо деле, алтын сертификат болгондо деле медицинага тырышмакмын. Негизи медицина деле кыял максаттарын койгом, медик болом деп эле.
Анан золотой 6 сертификат болгон жардам берди. Мен дагы максаттарыма жакын болуш үчүн. Себеби мен медицинаны башынан эле мындай англис тилинде окугум келген да. Себеби ординатураны медицинаны улантып кетесиң сөзсүз түрдөчү. Ошону жогорку билим кылыш үчүн аны Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө окуу үчүн, чет өлкөдөн билим алып, мындай азыр мыкты адистер керек Кыргызстанга, ошондой адистер аз, ошол санда болуш үчүн, англис тилинде билим алыш үчүн золотой сертификат алышым чоң жардам берди. Биздин университетте медицинаны англис тилинде окуйбуз, анан бул буюрса чет өлкөгө чыгып кеткенге чоң жардам берди. Жакшы. Алтын сертификат темасына өтсөк, алтын сертификат алганда кандай сезимдер болду деги эле муну күттүңүздөрбү, же болбосо кокустук болуп калдыбы, кандай сезимдер болду? Негизинен мен алтын сертификатты алам деп өзүмө максат койгом. Алам деп максат коюп, ошого даярданып, окуп жүргөм. Анан тестти тапшыргандан кийин деле мага ушундай сезим келген, алтын сертификат алам деген ишеним келген. Ошон үчүн мага алтын сертификат албетте жакшы жылуу сезимдерди тартуулады, бирок вау деген жокмун да, просто күткөн нерсе болчу да. Анан бирок мен алтын сертификат алганымды уккан учурда мен жайлоого чыгып кеткен болчумун да ата-энем менен. Анан мен алтын сертификат алганымды уктум. Анан бир аз сүйүндүм, алтын сертификатты күткөм, мен күткөн нерсем болду деп. Анан кийин бир жумадан кийин билдим мен өзүмүн ошо Кыргызстан боюнча эң жогорку упай топтогонумду. Башында билген жоксуз, Башында билген жокмун. Кыргызстан боюнча эң жогорку балл топтогонумду билгенде ошол мага өзгөчө сезимдерди тартуулады. Өзүмдү мындай башкача сездим, аябай жанагы мүмкүн эмес нерселер мүмкүн болуп кеткендей болду да, жомокто жүргөндөй болдум, аябай башкача сезимдерди тартуулаган, уктай албай, толкунданып, чындын эле мен ошо Кыргызстандагы 50 миңдей окуучунун арасында эң жогорку мен болдумбу деп ишене албаган дагы болду да. Сиздин биз ошол учурда эми орто деген нерсе уже биздин башыбызга деле келип баштаган учураган, даярдык башталган учур. Сизди угуп алып биз дагы аябай таң калгам, чынын айтсамчы, айыл жеринен да ушундай болот экен да депчи. Бул сиздин ийгилигиңиз, бул өзгөчө айыл жеринде жашагандар үчүн стимул болду деп ойлойм да, чоң стимул болду. Жакшы, Нуржамал, сиз? Мен негизинен ортого даярданып баштаганда эле мен дагы максат койгом, алтын сертификат алам деп. Болушунча максатты бийик коюш керек да. Болушунча максимально коюш керек. Мен дагы максатымды 245 алам деп койгом да. Что Кыргызстанда рекорд жанагындачы. Анан 245 деп койгом. Болушунча аракет кылып даярданып баштагам. Анан мен даярдыктарым дагы уже мага мотивация берип баштаган. Пробналардын жыйынтыктары жакшы болуп, 220дан жогорку болгондор болгон. Мындай майга жакындап калганда уже 210дон бардыгы эле жазган пробналарым 210дан жогору, 220дан жогору болуп баштагандан уже менде ишеним пайда болгон, точно алам депчи. Анан ортого тапшырып чыккандан кийин бир аз катаарымды билгем, бир 3-4 катамды сразу эле таап чыккам. Анан уже 245ден бир аз түшкөнбүз. 245 эмес, бирок золотой болот деп эле ишенгем. Анан уже ишенич болгондо, бирок мындай жакындаган сайын толкунданып коркуп баштагам результат чыкканга чейин. Анан результаты чыккан, ал күн чалышкан мага ошентип алдыңыз депчи. Анан бирок мен дагы таң калгам, мындай золотой алам деп, бирок менин оюмда арттан эле болом деп ойлогом да. 50 окуучунун бир 40-30 болом деген, бирок мен күткөндөн да жакшы болгон. Мындай топ 10дун катарына киргенимчи. Ошону ата-энем дагы өтө күтүп атышкан болчу, мындай мугалимдерим дагы күтүп алат депчи. Менден дагы ошолор мындай ишенип атышкан болчу да. Сонун жагы. Жакшы. Демек бул күтүлгөн эле жыйынтык, Жакшы. Ушул алтын сертификат алганыңыздардын сыры менен бөлүшө кетсеңиздер, биз азыр бүтүрүүчүлөр ортого даярданып атышат быйыл эми. Кандай методдор менен даярдандыңыздар эле? Кантип даярдандыңыздар эле деген? Алтын сертификатка жетиш үчүн негизи көп эмгек керек. Эмгек дегенде деле мындай аябай катуу окугула деп айтпайм. Болгону дисциплинаны кармап, туура максат коюш керек биринчиден. Мисалы мен өзүм мисал келтирип кетсем, мен 230 балл алам деп максат койгом. Меники 229.
аябай жакын, ортосунда бир эле бага айырма бар. Максатты койгондо коркпош керек, ошон үчүн чектебеш керек, болушунча жакшы максат койгонду билиш керек. Анан максатты койсо эле жетет экенмин деп ойлобош керек, ошол менен биргеликте эмгекти айкалыштырып кетиш керек. Дисциплинаны жакшы кармаш керек. Мисалы, бир нерсени үйрөнүүдө туруктуулук аябай маанилүү да. Себеби бир күн 5 саат окуп туруп, эртеси күнү окуй кое турган болсо, мурунку күн окуган 5 сааттык билими дагы башынан чыгып кетиши мүмкүн же мына жарымы чыгып кетет да. Андан көрө күнүнө 1 сааттан, бирок бир дагы күн калтырбай дисциплина менен окуй турган болсо, өтө жакшы жыйынтык берет. Анан чындыктан эч качан качпаш керек, өзүнүн деңгээлин мындай кабыл алганды билиш керек. Эгерде өзү начар деңгээлде боло турган болсо, ошону кабыл алып, мен ушундай деңгээлде экенмин деп, өзүнүн деңгээлин туура аныкташ керек. Анан өзү максат койгон балл менен ортосунда карап туруп, ошончо мындай көп балл боло турган болсо, ошончо көп даярданыш керек. Негизи бардык эле ийгиликте ошол ишеним менен аракет ошол ийгиликке жеткирет деп ойлойм да мен. Мага деле ошол жардам берди. Анан изденгенди билиш керек. Азыр интернет бар бардык жерде. Видеолорду көрүшсүн, видео сабактар бар, интернетте материалдарды топтоп, болушунча жерти боюнча информацияларды көбүрөөк алып, көбүрөөк окуганга аракет кылышсын. Бардык окуучулар, аракет кылгандардын мындай эмгегинин үзүрүн сөзсүз Кудай берет деп айта алам да. Эмгек кылыш керек. Мен Акмарал жеге толук кошулам. Андан сырткары экономдоп үйрөнүш керек убакытты. Анан Инстаграмга, Телеграмга киргенде дагы, мисалы ошол актуалдуу темага бүтүрүүчүлөр үчүн менде деле проблема болгон. Анан киргенде дагы пайдалуу кылып колдонушту билиш керек. Мисалы Телеграмда өтө көп мындай опростор бар, викториналар бар да. Ошолорду болушунча көп каналга подписка таштап туруп, ошолорду мисалы маршруткада жүргөндө же башка жерде жүргөндө сөз мындай китеп кармай албайсың го, ошол учурда мындай ошол викторинага ойноп кетсе болот да, ошентип ойлонуу эле. Анан ошол сайттар жөнүндө, анан онлайн сабактар сатып алсаңар болот, офлайн курстарга катышсаңар болот. Негизи жакшы мындай пайдалуу курстар бар да. Негизи мындай мисалы мен билимотту сунуштайт элем да, себеби билимотто мен дагы окугам мындай. Анан ошо математикадан кыйналгандар үчүн ошол сонус онлайн жеткиликтүү бар. Анан курстарга барган деле жакшы, курстардан маалымат алган деле жакшы. Анан бир-эки лайфхак дайыма эле айтып келем. Анан мисалы көпчүлүгү менде деле кыйынчылык болот эле окуп түшүнүүдөнчү. Окуп түшүнүүгө кыйналгандар үчүн лайфхак бул мисалы текст алып туруп, бир шокумдан кайсы бир журналдан илимий текст алып туруп, ошого өзүңөр суроо түзүп көргүлө. Суроо түзгүлө дагы мисалы 10 суроо түзгүлө, мисалы биринчи 5 суроо түзүп көргүлө. Суроону түзгөндө дагы туура так, анан дайыма орто келчү форматта суроону түзүп турупчу. Анын жоопторун сөз түрүндө жазыш керек. Жоопторун жазганда мисалы бир туура жооп жазасың. Ал тексттен эле чыгып турат туура жообунчу. Тексттен таап аласың. Бирок туура эмес жоопту тапканың бул уже сен окуп түшүнүүңө мындай плюс болот да. Себеби туура эмес жоопту издегенде эмне үчүн туура эмес, эмне үчүн бул туура, анан кантип туура эмес, ошол суроолорго уже жооп издеп баштайсың дагы. Анан сага мисалы пробналардан же ошол артынан келген адамдар кантип ойлонгонун түшүнүп баштайсың, ошолордун деңгээлине түшүп баштайсың да. Андан дагы бирөөсү бул ошо Акмарал айткандай эле максаттарды коюу. Мен башында эле ошол максатым бул 245 менен Алатау университети болгон. Мен ошону илип койгом. Көмөтамачы сүрөтүнү чыгарып илип, мен ошого жетем деп каждый раз мындай көргөндө мен ошого аракет кылышым керек. Мен Алатау алышым керек, чтобы Алатауда окуш үчүн депчи. Ошентип Алатауда окуйм, мен ошон үчүн Алатау алам деп, ошентип максат коюп элем да. Анан дагы бир лайфхак бул эмени золотой сертификатты жасап алып, мен телефон экранына койгом. Мен муну башкалардан көргөм да. Анан телефон экранында золотой сертификаттын сүрөтү болчу, жасалма. Антилаева Нуржамал 245 болду депчи. Ошон жасалган өзүмө. Бул как мотивация болот эле да мага. Ошол азыр жасалып турган, монтаждалган золотой сертификат буюрса мен колума тиет депчи. Ошентип эме кылат элем. Бирок муну мен немени тапшырып чыккандан кийин, овертин тапшырып чыккандан кийин койгом телефон экранына. Ага чейин менде всегда телефон экранында формулалар болчу. Мисалы синус, косинустардан баары эле адашат го. Ошолордун формулаларын коюп алчумун же дуаларды коюп алчумун, жаттай турган нерселердичи. Эмнен жатташым керек болсо ошол депчи.
Анан дагы бири бул сөз көп дуа кылыш керек. Көп дуа кылыш керек. Анан эми апаңарга, атаңарга, туугандарыңарга дагы айтыш керек сөздү. Мен үчүн дуа кылгыла депчи. Бирөөлөргө кылган дуа тез кабыл болгондо да. Анан мен дагы золотой сертификат алгандан кийин апам атамдардын ошо сен үчүн дуа кылганбыз деп ушул дуалар кабыл болду дегенин укканда мен башкача сезип алгам да. Негизи ушул дуалар кабыл болду депчи. Көп дуа кылыш керек. Жакшы, рахмат. Азыр кезекти оюндарга берсек, биздин оюндун шарты дагы жөнөкөй. Бул алдыңыздарда турган билеттерден тандап аласыздар. Буякта деген ар түрдүү тапшырмалар катылган. Ошол тапшырмаларда аткарыш керек. Системада бул жерде макал берилип токтош керек экен. Аламдын көркүн көз өтөт, адамдын көңүн сөз өтөт. Туура, азаматсыз. Сиз Поэзия чыкып келет. Поэзия, өзүңүзгө жаккан версаттарын айтсаңыз болот, каалаган. Мен жаттаганга көп болуп кетти. Мен 10 класс жаттаган башым керек. Каалаган темада болот. Алып тура бересиң ойлонду. Мейли, ойлонмоча сиз алып тура бериңиз. Сиз үчүн эң таасирдүү цитата дейт. Мен үчүн эң таасирдүү цитата Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Бул жерде себеби биз бир күн аракет кылып, ошол боюнча эле адам болуп калып кетпейбиз да. Эртеси күнү адам болуш үчүн дагы башка аракеттерди жасашыбыз керек. Бул дегени күнүнө ар кандай иш аракеттерди кылып, адам болуш үчүн аракет кылышыбыз керек экени, жөн гана жашай бербестен ошол адам болууга аракет кылып жашаш керек экенибизди билдирген цитата. Ошон үчүн жагат мага. Чоң рахмат. Ойлондуңузбу? Алкы Османовдон Ысык көл деген аренаны окуп берейин. Ысык көл кээде тынч да кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Браво. Сонун аткаруу. Анда эмесе сиздин экинчи билетиңиз. Ошону менен жыйынтыктайлы оюндарды. Жаман сапаттарыңыз. Өзүңүзгө жакпаган жаман сапаттарыңызды айтып берсеңиз. Мен жаман сапатым Өзүңүзгө белгилүү болгон. Уйкучу болчумун. Ошол бирок быйыл буюрса үстөн иштеп келатам. Ошол эң жаман сапатым былтыр немеде Хазырлыкта окуганда мындай өтө көп кыйналган сапатым ошол болгондо көп уктайт элем. Дайыма сап кечип калчумун. Бирок жакын жашачумун да, бирок дайым кечип калчумун. Анан буюрса иштеп баштадым үстөн. Жакшы. Азыр менин суроом төмөнкүчө, сиздер айтып кетпедиңиздер, бул ортага даярдаган курстар азыр негизи көбөйүп кетти. Алардын ичинен билимотду айта кеттиңиз, дагы башка кайсыл курстарды сунуштайт элеңиздер, негизинен азыр эффективдүү болуш үчүн даярдангандарчы? Мен азыркы учурда кайсыл курстар жакшы экенин чындыгында билбейм. Негизи секомду көп сунушташат, анткени көп жылдык тажрыйбасы бар ОРТга даярдоо боюнча. Анан мен өзүм Ош шаарында рекорд деген курста окугам. Ал жердин ачылганына 3 жыл болуп калды, 4 жыл болуп калды. Рекордто дагы мен жакшы мугалимдердин колунда окугам, ошон үчүн дагы мен золотой сертификат алдым деп айта алам. Аябай жакшы билим беришкен. Бирок курстарды тандаганда өздөрү изилдеп көрсө жакшы го дейм, анткени кандай мугалимдер окутат, кандай тажрыйбасы бар ОРТ боюнча. Буга чейин эмне ийгиликтерди жарата алды. Мугалимдер менен колдон келсе сүйлөшүп, кандай деңгээлдеги мугалимдер, ошого жараша өздөрү изилдеп тандаса деп айтам. Мен биринчи айтып кеткендей билимотду сунуштайм, математика, химиядан кыйналгандар үчүн. Анан секом менин тандоом, мен секомдо окугам. Анан эмнеге секом, потому что секомдо VIP группада окусаңыздар, ал жакта жалаң гана эменин
тесттердин үстүндө иштөө болот да. Бир күн тест жасайсыздар, пробный тест. Эртеси күнү биз үстүн 150 суроonu полностью карап чыкчубуз да. Анан полностью суроолорду карап чыгып, кайталап чыксаңыздар, эмне үчүн туура, эмне үчүн туура эмес экенин талкуулаганда мындай жыйынтык болот да. Суроолорду сөзсүз түрдө тест иштегенден кийин артынан туура эмесин, эмне үчүн туура болгонун да карап чыккан бул сон болот да. Ошон үчүн биз секомда VIP группада только ошентип биз болгон тесттерди иштеп чыкканбыз. Дагы ошол мага чоң жардам көрсөттү деп айта алам. Анан башка дагы мисалы мен досторум золотой сертификат алган окуучу байкелердин курстары болчу да, онлайн. Ошолордукун окуганда мен да бир аз мындай окуган десем болот. Алар дагы эффективдүү экен, себеби золотой сертификаттын опыты бар, алар все равно билген бөлүшөт да. Анан алар дагы мисалы кантип ойлонгону, мындай опыты менен бөлүшкөн үчүн ошонун да бир аз пайдасы тиет. Мындай ошо золотой сертификат алгандар болсо дагы да жакшы болот. Мугалимдердин. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки мен ойлоп атам, негизи ОРТда албетте биринчи кезекте окуучунун билим деңгээлин текшерет. Ошол эле учурда көбүнчө логикага басым жасалат го ОРТда, өзүңүздөр билгендей. Ошон үчүн мен ойлоп атам, сиздерге ОРТну эске салып, бирден логический суроо узатсам депчи. Анда эмесе сизге, Акмарал, суроо мындай. Индиянын 64 штатында согуш болгон. Бул согушта курман болгон жоокерлерди чек арадан сыртка чыгарып салган. Эмне үчүн? Суроо түшүнүктүү эле болду, э? Түшүнүктүү эле болду, ооба. Курман болгон жоокерлерди сыртка чыгарып салышкан, чек арадан сыртка. Сиз ойлонгучаңыз Нуржамалдын да суроону берип кое берейин, да. Сиздики мындай, элестетиңиз, сиз базардан 2 ат сатып алдыңыз. Ал атты алып келип туруп, бирөөсүн жалаң чөп менен, экинчисин жалаң жем менен бактыңыз. Кимисинен көбүрөөк сүт аласыз? Мен ойлонуп көрдүм, айтып көрөйүн, вариантын. Бул шахмат оюну болушу мүмкүн, себеби шахматта бирин өлтүргөндө бул тактадан чыгарып коет, ошон үчүн. Ооба, туура. Бул негизи эле шахмат оюну Индияда ойлоп табылган экен. Ал эми 64 штаты болсо, жанагы шахматтагы 64 квадраттардын ошолор штат. Туура. Сиздин жообуңуз? Сиздики элестетиңиз, сиз базардан 2 ат сатып алдыңыз. Алып келип бирөөсүн жалаң чөп менен, экинчисин жалаң жем менен бактыңыз. Кимиси көбүрөөк сүт берет? Аттан сүт. Ат сүт бербейт го. Туура. Негизи суроонун жообу ат эмес, бээден сайбыз, ал ат эркек болчу. Жакшы. Кийинки суроо болсо мындай болмокчу. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ОРТга даярданып аткан окуучулардын оюнда көбүнчө мен ОРТ албай калсам кандай болот, монча албай калсам эмне болот, элдер эмне дейт, же болбосо ата-энем эмне дейт деген сыяктуу мындай бир коркуу сезимдери бар да турабы. Бул өзүбүздүн деле башыбыздан өткөн. Ал эми менин суроом болсо, ОРТ ошол окуучунун тагдырына таасир эте алабы? Тагдырынын өзгөрүүсүнө балки канчалык деңгээлде таасир эте алат? ОРТ тагдырды чечет деп айтпайбыз, анткени ар кимдин тагдыры ар түрдүү. Бирөө ОРТдан жакшы алып, жашоосунда жакшы нерселерге жетет. А бирөө башка нерсе менен жетет, мисалы башка өнөрү менен жетиши мүмкүн. Ар кимдин ийгилиги ар тараптан келет деп ойлойм. Ар бир адам уникалдуу. Анан тагдырга таасир этүү бул биздин да колубузда. Себеби тагдыр бул биздин тандообуздун натыйжасы. Жакшы окуп, эмгектенип, алтын сертификат алууну да биз өзүбүз тандайбыз. Же болбосо окубай, даярданбай, керексиз нерселерди карап, телефон чукуп, ойноп, анан жакшы эмес методко түшүп, начар билим алып калууну бул биз өзүбүз тандайбыз. Ошон үчүн ОРТ бул окуучулардын тагдырын жакшы жакка өзгөрткөнү таасир берет деп айта алам. Менин оюм деле ушундай эле. ОРТ негизи жардам берет да, кайсы бир максаттарга жетүү үчүн. Бирок ОРТнан аз алып калуу бул эч качан мындай жаман деген эмес да.
Мисалы азыркы учурда мындай мүмкүнчүлүктөр көп. Оёртунун результаты жок деле за границу чыгып кетсе болот, башка университетке тапшырса болот. Мисалы Турцияга тапшырууга, бюджеттик орундарга тапшырууга мүмкүнчүлүктөр көп. Польшага азыр көп кетип атышат, Америкага тапшырганга болот. Болгону бир аз тил үйрөнүш керек. Анан да бир айта кетчү нерсе, эгерде оёртуга ушунча эмгек кылып туруп, мисалы ушунча катуу окуп туруп, анда оёртунан өтпөй калуу мүмкүн эмес да. Себеби ал жерде эч кандай конкуренция жок. Мисалы 50 миңден 40 миң эле өткөзөбүз, калган өтпөй каласыңар деп, андай конкуренция жок да. Сен деле алышың мүмкүн, башкасы деле алышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай эмгек аракет кылса, сөзсүз түрдө алса болот. А эгерде эмгек кылбаса, аракет кылбаса, анда албай калышы мындай нормальный нерсе да. Аракет кылбай туруп эле анан мен албай калдым деп тагдырына таарына алган турам. Ал моюнга ала турган нерсе демек, э? Моюнга. Рахмат. Анда эмесе биздин эфирибиздин салттуу суроосу, салтка айланган суроосу, ийгилик сиздер үчүн эмне? Ийгилик. Biraz öyle ayın. Ийгилик бул кылган аракетиңдин, эмгегиңдин натыйжасы, кылган дуаларыңдын жыйынтыгы. Бул сен каалаган максатка жетүү. Ийгилик бул. Мисалы мен ийгилик деле ар түрдүү болот да, мен оюмчачы, чоң мындай бир чоң максатка жетүүнүн результаты болушу мүмкүн, же кичинекей максат. Менин бир максатым бул 6 сертификат алуу, Ала Ата университетинде окуу болчу. Бул ошол максатыма жеткен, бул ийгилигим болуп эсептейм. Мен аны Ала Ата сертификатты көксөдүм, жакшы университетте окууну кааладым, ошого жеттим. Мисалы кээ бир адам телефон алууну да каалайт. Мисалы ошону акча таап, өзү жакшы иштеп, акча таап, өзү каалаган телефонду алса, бул дагы ийгилик. Кээ бир адамдар бирөөгө жакшылык кылууну каалайт, волонтер болууну каалайт. Мисалы аны жасаган деле ийгилик да. Мына өзүң каалап жасагың келген ишти жогорку деңгээлде жасай билүү бул ийгилик деп эсептейм. Чоң рахмат. Анда эмесе убакыт деген учкан куш экен. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анда эмесе эмки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.